Бала төрөлгөндөн кийин ымыркайга мамлекеттик чөлөк пул жөнүндөгү мыйзамга ылайык пособиенин тегил же бул түрү аныкталат. Балдарга берилчү мамлекеттик чөлөк пулдун эки түрү бар. Ал колдоого муктаж балдарга ай сайын төлөнүүчү социалдык чөлөк пул жана аз камсыз болгон балалуу үй бүлөлөргө берилчү чөлөк пул. Учурда балалуу үй бүлөлөр алчу пособие тууралуу сөз болууда. Ал кандайча чегерилет? Эгерде үй бүлөнүн каражаты бир адамга 640 сомдон төмөн туура келсе, үй бүлөдөгү ар бир балага пособие белгиленет. Анын чегерүүдөгү үй бүлөнүн бардык каражаттары эсептелинет. Алган айлыктары, жери болсо андан алган кирешеси да кошулат. Ал эми жумушсуздук, кош бойлуулук тууралуу жөлөк пул менен социалдык пособиялардын бардык түрү киреше катары эсептелбейт. Ушул жылдан баштап биз мамлекеттик жөлөк пул тууралуу мыйзамга кошумча өзгөртүү киргиздик. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын алган каражаты 1500 сомдон төмөн болсо ал кирешеге кошулбайт. Кыскасы, аз камсыз болгон балалуу үй бүлөлөргө жөлөк пул чегерүүдө мамлекеттен алган бардык социалдык каражаттар киреше катары эсептелбейт. Жогорудагыдай эсеп менен үй бүлө мүчөлөрүнө бөлүнгөн каражат 640 сомдон төмөн болсо, ар бир балаңыз үчүн мамлекеттен чөлөк пул чегерилет. Ал үчүн райондук социалдык коргоо бөлүмүнө же тиешелүү айыл өкмөттөрүнө төмөндөгүдөй документтер менен кайрылсаңыздар болот. Биринчи кезекте балдарга жөлөк пул алуу үчүн ата-эне паспортторун, балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн, үй бүлөнүн кирешеси тууралуу тастыктаманы, жер участогу болсо, анын көлөмү көрсөтүлгөн айыл өкмөттүн тастыктамасын алып, тиешелүү социалдык коргоо бөлүмүнө же айыл өкмөттө тапшыруулары керек. Эгер жумушсуз катары каттоодо турса, анда жумуш менен камсыздоо борборунун тастыктамасы да болуш керек. Мамлекеттик каражатты чегерүүдөгү көйгөйлөрдүн бири ата-энелердин же балдардын керектүү документтеринин жоктугу. Бул суда мыйзамдагыдай абалда сакталбагандыгы өз учурунда мамлекеттен жөлөк пул алууларына кедерги. Бул багытта биздин министрлик мамлекеттик каттоо кызматы менен кызматташуу боюнча макулдаштык. Кайсы бир документтеринин жоктугунан мамлекеттик жөлөк пул ала албай жүргөн үй бүлөлөр болсо, биз аларга паспортту же күбөлүктү тез арада алууга көмөк көрсөтүүсүн өтүнүп, мамлекеттик каттоо кызматына кайрылабыз. Калкка мамлекеттен берилчү көмөктөрдү жакшыртуу максатында Социалдык өнүгүү министрлиги аймактар боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп, пособие тууралуу мыйзамга өз сунуштарын даярдоодо. Биз балдарга пособие берүүнү жакшыртуу үчүн мамлекеттик жөлөк пул жөнүндөгү мыйзамга кошумча алымчаларды киргизүү тууралуу мыйзам долбоордун үстүндө иштеп жатабыз.